себеп деп ойлойбуз да. Эми жыныстык оорулардын түрлөрү. Булар гепатит, ВИЧ, гонорея, ушул сыяктуу оорулар. Эми экинчиси болсо өзүн өзү кабылдоо комплексине. То есть адам өзүнүн жүрүм турушуна, то есть ой сезимине байкоо жүргүзүп, ушул нерселерге анан коом тарабынан адеп ахлактык дискриминацияга, айрым жарандардын расасы, же болбосо жынысы, же болбосо социалдык тегиндигине байланыштуу укуктарынан ажыратуу, чектөө, же болбосо аларды шылдыңга алуу, кандайдыр бир коом тарабынан дискриминацияга алуу, басымдоо, ушул нерселерге жыныстык сабаттуулуктун жоктугу деп эсептейбиз да. Эми жыныстык сабатсыздык деген эмне? Бул то есть адамдардын сексуалдуулугу, то есть адамдын сексуалдуулугу, анын ичинде эмоционалдык мамилелери жана милдеттери, кишинин сексуалдуулук анатомиясы, то есть кишинин анатомиясы, сексуалдуулук активдүүлүгү, жыныстык тукум улоочулугу, же болбосо макулдук куралы, ушул нерселер бул жыныстык сабаттуулук болуп саналат да. Жыныстык сабаттуулук болуп саналат. Эми биз то есть азыркы учурдагы, бүгүнкү күндөгү жыныстык катнаш аркылуу жайылуучу СПИД, гонорея, ушуга окшогон оорулардын таралышына биз ушул жыныстык сабаттуулуктун жоктугу себеп деп ойлойбуз да. Эми бүгүнкү күндө СПИД, ВИЧ оорусу кайсы өлкөлөрдө көбүрөөк таралып атат. Көбүнчө мисалы үчүн то есть экинчи өлкөлөрдө мисалы үчүн Кыргызстанда бизде мектепте негизи эле базалык билим алып атканыбызда мектеп учурунда бизге жыныстык сабаттуулук, то есть жыныстык сабаттуулук тууралуу бизге билим берилбейт да. То есть бизге адамдын анатомиясы, адамдын сексуалдуулук анатомиясы тууралуу бизде мектепте билим берилбейт да. Эми ушул өлкөлөрдө, то есть экинчи өлкөлөрдө ушул себептен, то есть ВИЧ, СПИД көбүрөөк таралып атат. Анан көбүнчө Европа өлкөлөрдө ушул жыныстык оорулардын алдын алуу үчүн тиги мектептерде окуучуларга жыныстык сабаттуулук боюнча ар кандай билимдерди берет экен да, кичинекей кезинен билимдерди берет экен. То есть сен жыныстык катнашка барганыңда тиги жыныстык катнашка барып аткан адамыңдын кандай экендиги, то есть анын кандайдыр бир оорусу, ВИЧ, СПИД оорусу бар экендигини, то есть бар экендигини билип туруп, анан сен ошол нерсеге макул болсоң гана жыныстык катнашка бар деген нерсени үйрөтөт экен да. То есть сен то есть бирөө менен үй бүлө куруп жатканыңда, то есть күйөөңдү же аялыңдын кандайдыр бир оорулары, жыныстык оорулары бар экендигини билип туруп, то есть ошолорду билишиң керек экен, ушул жыныс аркылуу жугат экен деген нерселерди, то есть мектеп куралынан баштап үйрөтүп баштайт экен да. То есть өзүн өзү кабылдоо комплекси. То есть кыздарда жана балдарда өзүн өзү кабылдоо комплекси болот да. Мисалы үчүн кыздарда убакыттын өтүшү менен жашы жеткен сайын, то есть денесинде ар кандай өзгөрүүлөр пайда боло баштайт да. Мисалы үчүн көкүрөгү чыгып, короче ар кандай өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Ал эми балдарда болсо, то есть тестостерон көп бөлүп чыгарып баштайт, то есть ар кандай гормондор ойноп баштайт, анан то есть үндөрү өзгөрүп баштайт да. Эми ушул нерселерге то есть байкоо жүргүзө албай, өзүн өзү кабылдай албай. Мисалы үчүн бизде экинчи өлкөлөрдө көбүнчө мындай көбүнчө то есть кыздардын тиги көкүрөгү чыгып калганына байланыштуу, то есть бүкүрөйүп, ар кандай мындай өзүнүн ыңгайсыз сезүүлөрү, то есть адамдын өзүн өзү кабылдоо комплекси болуп жатат да. То есть эми коом тарабынан адеп ахлактык дискриминацияга ушул жыныстык сабаттуулуктун жоктугу себеп деп эсептейбиз да. Эми мисалы үчүн то есть бизде коомдо ЛГБТ деген бар, трансгендер, гомосексуалдар бар да. Эми аларга бизде коом тарабынан ар кандай дискриминациялар болот да. Сен кыз эмессиң же бала эмессиң, кандай адамсың деген ар кандай шылдыңдоолорго, басымдуулоорго учурайт да. ЛГБТ коомчулугу дагы ошондой басымдуулоорго учурайт да. Эми анын себебини, то есть жыныстык сабаттуулуктун жоктугу болгондугу үчүн, то есть ал адамдар жыныстык сабаттуулугу жок болгондугу үчүн, то есть алардын негизи эле биологиялык, генетикалык жактан ошондой ЛГБТлардын, трансгендердин, гомосексуалдардын генетикалык жактан, биологиялык жактан, медициналык жактан, то есть генетикадан ошол нерсенин болгондугуну билбегендиги үчүн аларга ар кандай адеп ахлактык дискриминацияларды көрсөтөт да бүгүнкү күндө. Ушул нерселерге, то есть биз айтып атабыз да. Мисалы үчүн бизде коомчулукта ошол ЛГБТларга ар кандай адеп ахлактык дискриминациялар болот. Анткени алар билбейт. То есть алардын ал нерсени, то есть трансгендер болгондугуну өзү жаратып албаганын, ал нерсени өзү атайын талап кылбаганын бүгүнкү күндө биздин коомчулугубуз билбейт дагы. Ошондой үчүн адеп ахлактык дискриминацияларды жүргүзөт. Кандай дискриминацияларды, мисалы үчүн айттым го эми.
мисалы үчүн эми то есть жыныстык сабаттуулугу жок болгондо мисалы үчүн ар ким менен төшөккө жатканда то есть ар ким менен төшөккө жаткандыгы адамдар жарандар ортосундагы тиги сокучулукка баргандан то есть ар ким менен то есть төшөккө баргандан ар кандай оорулардын таралып жатышы бул эми жыныстык сабаттуулуктун жоктугуна болуп жатат. Анткени ал ким менен то есть бирөө менен ошондой жыныстык катнашка барганда анын оорусуну билбей туруп то есть билгенге то есть ушундай оору бар болду экен деген нерсеге ой жүгүртпөгөндүгү үчүн то есть ал нерсеге мындай то есть маани бербегендиги үчүн бүгүнкү күндө билбей туруп ошол жыныстык катнашка барып атат дагы анан ошон үчүн бүгүнкү күндө ВИЧ-СПИД оорулары жайылып жатат. Оппозиция башчысын чакырабыз. Сизге берилген минутта 6 минут, алгачкы жана акыркы мүнөттөргө корголгон убактыңыз биринчи сөзүңүздөн башталат. Дайыр жолу барыңарга салам, барыңар менен финалга ойнап жаткан аябай кубанычтамын. Атыжан Малика Мелес кызы биринчи оппозициянын башчысы болдум. Бул палата жыныстык оорулардын таралышына, адамдардын өзүн кабылдоо комплексине коом тарабынан адеп ахлактык дискриминацияга, жыныстык сабаттуулуктун жоктугу деп эсептейт дейт да. Бизге өкмөт башчылары чыгып туруп айтып атат да, бардык нерсени жакшылап түшүндүрүп берип атат. Бирок ошол эле учурда алар резолюцияга байлап бербейди да. Жыныстык сабаттуулук менен алар байланыштырып бербейди да. Эмнеге жыныстык сабаттуулук жок болгондон булар келип чыгып атканын же булардын келип чыгып атканы ошол нерседен чыгып атканын булар көрсөтүп бербейди да. Анан булар айтып атат да, адамдын анатомиясын билим берилбейт, анан үй бүлөдө, мектеп кураганда ал нерселерге маани берилбейт, денесинде өзгөрүүлөр болгондо баары тең аларды шылдыңдайт, анан байкоо жүргүзө албай калат, ЛГБТ трансгендер кабыл кылбайт, тандап албайт, маани бербегени үчүн анан ВИЧ-СПИД айтты да аягында. Бул нерселердин баардыгы тең, жыныстык сабаттуулукка эч кандай тиешеси жок деген нерсени айтып атса, бул нерселердин баардыгы тең, ошол биздин менталитеттен келип чыгып атат, биздин диндик ар кандай адамдардын көз караштарынан келип чыгып атат, менин көз карашым менен Мадинанын көз карашы дал келбегендей келип чыгып атат деген нерсени айтып атабыз да. Анан ВИЧ-СПИД же болбосо трансгендер ошол нерселерди мындай каалап кылбай эле деп атабыз да. Биз деле кошулабыз, алар каалап кылбай эле же алар өзүнүн көз карашы мондай тандап албай эле. Бирок ошол эле учурда бул нерсеге жыныстык сабаттуулуктун тиешесин көрө албайтам да. Анан мисалы бул жактан деген боюнча деген нелер таасирин тийгизип атат бул жакта. Менин ичимдеги комплексиме деген мен детский травмалардын таасирин тийгизип атат. Мен кичинекей кезимдеги үй бүлөмдүн мага кылган, билбейм, мотив мага кылган мамилесинен келип чыгып атат, же болбосо коомдун башка бир мисалы мамилесинен, кыскасы бул нерсе детский травмалардан, менин ичимдеги ойлорумдан, менин көз карашымдан келип чыгып атат да. Бул нерсеге биздин менталитет, биздин адамдардын ар кандай диний көз караштары таасирин тийгизип атат да. Бул жакта мисалы адеп ахлактык дискриминация болгондо деле менин көз карашым менен Мадинанын көз карашы дал келбегенде же окшошпогондо бул нерсеге экөөбүздүн мисалы билбейм, ишенимдерибиз окшошпойбу, көз караштарыбыз окшошпойбу, бул нерсеге башка себепти издебей эле бардык себепти өзүбүздөн издеш керекпиз деген нерсени айтып атабыз да. Бардык нерсе адамдын ичиндеги ойлорундан калыптанып калган, билбейм, мага кичинемден таңооланып калган, ата энем коом тарабынан таңооланып калган ойлордон келип чыгып атат да. Анан бул жакта келип чыгып атат да. Анан ВИЧ-СПИД мисалы ВИЧ жөнүндө бүгүнкү күндө жыныстык катнаштан келип чыгарын аны менин итим деле билет да. Баардык эле адам мындайча айтканда ал нерсени түшүнөт, билет да. Анан ошол нерсе мындайча айтканда тренингдер өтүрүлөт, сабактар өтүлөт мектептерде деле. Бирок адамдар чоңойгондон кийин ошол нерсеге өзүнүн каалоосу менен барып атат да. Ал жакта мындай мен жок
мисалы спид ВИЧ мисалы ооруган адам болуп калсачы деген ой мени деген ойду ойдобой эле мен өзүмдүн кызыкчылыктарым үчүн кетип калып атам деген нерсени айтып атабыз да. Анан бул жакта ал нерсенин терсисин көрбөй элебиз. Анан терсисин көрбөй элебиз да. Бүгүнкү күндө деле ал сыяктуу сабактар өтүлүп келет. Ал неме тренингдер өтүлүп келет. Бирок ошого карабай ВИЧ спидтин саны өсүп атат деген нерсени айтып атабыз да. Бул нерсеге жыныстык сабаттуулук мисалы сабаттуу кылган адамдар деле өлкөлөрдө деле ВИЧ спид деген оору жок деген нерсени булар бизге далилдеп бербей эле да, бардык өлкөлөрдө даже мотив кичинекейинен неметип берсе деле ал нерсе өсүп атат деген нерсени айтып атабыз. Бул нерсе эмнеден келип чыгып атканын биз көрсөтүп берип атабыз да. Бул менин Мадина менен Адина экөөбүздүн мисалы мен аны шылдыңдасам, же болбосо ал кыска юбка кийип алыптыр деп мен аны дискриминация кылсам, бул менин көз карашым болуп атат. Демек бул мен ичимдеги ойлорумду мындайча айтканда өзүмдүн ойлорумдан ошол мындай туура эмес ойлорумдан арылышым керек деген нерсени айтып атабыз да. Бирок ал нерсеге жыныстык сабаттуулук эч кандай тиешеси жок болуп атат. Бул менин адам катары өзүмдүн ички оюмдан болуп атат, ошондуктан бул жактан мындайча айтканда бардык мисалы бизде ушундай жакшы нерсе бар да. Эгер бир проблема болуп кала турган болсо, же болбосо ЛГБТ, же болбосо тиги неме болуп кала турган болсо, ошол нерсени бардык адамдардан, башка мындайча айтканда башка адамдардан айнабыз кеткенде мамлекетти күнөөлөйбүз да. Бул нерсе туура эмес. Бул нерсенин бардыгы тең биздин өзүбүздүн ички оюбуздан, ички түшүнүктөрүбүздөн, ички көз караштарыбыздан келип чыгып атканын бул түшүнүшүбүз керек деген нерсени айтып атабыз да. Мисалы ошол эле ата-эне балдарына кичинекейинен үйрөтпөсө, же болбосо ошол нерсе биздин менталитетте калыптанып калган нерсе болсо, бул нерсени калыптанып менин ички көз караштарым ошол нерсеге байланып калган болсо, кайрадан тургузуу үчүн өкмөт жардамчысын чакырып алып, бизге берилген минутта 6 минут алгачкы жана акыркы мүнөттөрүн корголгон убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталат. Саламатсыздар, урматтуулар. Абдулкадыр Адина, биринчи өкмөттүн мүчөсү. Бүгүнкү күндө оппозиция чыгып алып бизге эмнени айтып атат да. Бүгүнкү күндө мен то есть коом тарабынан адил акылаттык дискриминациянын жасалышы, то есть мен ЛГБТны сен ЛГБТ-сын, же болбосо трансгендерди мен ушундай кызга окшоп калган балдарды, же болбосо балага окшоп калган кыздарды мен жеке көз карашымда, то есть мен аларды жаман көргөнүмчө, то есть алар гендерин алмаштырып кыз болуп алган, же болбосо бала болуп алгандыгын мен то есть мен жеке көз карашым аркылуу жеке көз карашымдын себебинен мен аларды шылдыңдап атам деген нерсени айтып атат. Эми бүгүнкү күндө эмне үчүн Европа өлкөлөрүнүн трансгендерге карата эмеси, то есть ой пикири башкача да, аларга карата, то есть аларды мындай жаман көрүп, аларды то есть четке какпайт да. Бүгүнкү күндө ошол жыныстык сабаттуулук боюнча мектептерде сабак өтүлбөгөн, же болбосо тренингдер өтүлбөгөн, жакшы маалымат берилбеген өлкөлөрдө бул нерсе аябай то есть кенен жайылган да. Мисалы үчүн Кыргызстанда то есть мисалы үчүн мен ютубта бир видеону көрдүм да. Бир Кыргызстанда бир бала анын кыздык гени аябай бул баланын кыздык генин үстөмдүк кылып, бирок кыз же бала боло албай кызга окшошуп калыптыр да, бирок ички дүйнөсү кыз экен, бирок денеси бала экен да. Ал кийин денесин алмаштырып кызга, то есть эмесин органын алмаштырып кызга айланыптыр да. Бирок анын сырткы көрүнүшү балага окшогондугу үчүн ага тынбай коомдон дайыма басмырлоолор, балдар сабап кетип, ушундай толтура жаман иш аракеттер болуптур да, ага дискриминация болуптур да, шылдыңдоолор болуптур да. Кийин анан адистер аны изилдеп, анан то есть анын эмне себептен андай болгондугуну, то есть түшүндүрүп бергенден кийин толтура комментарийлерге жазыптыр да адамдар. Мен значит ушундай болот экен да, то есть ушул себептерден ушундай болот экен да деп туруп ойлорун өзгөртүп атат да. То есть Европада ушундай
көз карашым туура келбегендиги үчүн же болбосо диним туура келбегендиги үчүн деген нерсе жалган экенин көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Бул нерселерди адамдардын билбегендиги үчүн, кийин комментарийде ойлорун өзгөрткөндү билип туруп, ошол сабат, то есть билгендиги үчүн кийин ойлорун өзгөртүп аткандыгын билип атабыз. То есть булардын бардыгы ошол жыныстык сабаттуулуктун билбегенин айынан келип чыгып атканын көрүп атабыз. То есть мындай экен да, бүгүнкү күндө мисалы үчүн Кыргызстандын адистери эме деп атат да. Ден соолук адистери бүгүнкү күндөгү жыныстык катнаш аркылуу жуккан оорулардын аябай Кыргызстанда көп кездешип аткан статистикасы чыгып аткан үчүн Бишкекте мисалы үчүн бир жылда 13.579 адам ошондой оору менен оору жуктуруп алып ооруп атат экен да. То есть мунун себебин адистер изилдеп дептир да. То есть мектептерге биз 4 класстан баштап Европа өлкөлөрүнгө окшотуп туруп то есть жыныстык сабаттуулук боюнча эмелерди өтүшүбүз керек сыяктуу ушундай сыяктуу нерселерди айтып ошол эле учурда Европа өлкөлөрүндө жана жыныстык сабаттуулук боюнча сабактар өтүлгөн өлкөлөрдө жыныстык оорулардын аз экендигин биз көрүп атабыз да. Сабак өтүлбөгөн, то есть ал жөнүндө жалпы маалымат берилбеген өлкөлөрдө бул нерсенин аябай жогору болуп аткан статистикасын көрүп атабыз. То есть адамдардын өзүн өзү кабылдоо комплекси дегенде мен башыма айтып кетип атат да. То есть кыздар өзүнүн гормондорунун өзгөргөндүгүнөн ушундай денесинде өзгөрүүлөр болот экендигин табигый түрдө алар мондай билбегендиги үчүн, то есть мектептерде дагы бул нерсени мындай уялып, то есть уялгандыктан ата-энеси дагы нормаль өтпөгөндүгү, ата-энеси дагы үйрөтпөгөндүгү, мектепте дагы биология сабагын нормаль өтпөгөндүгү үчүн, то есть өзүн өзү сындап, короче, ушундай эмелерди болот. Коллегиясын Владислава Манера, мен сөзімді тәлімдерді кетесімді. Бізге өкмөт тарап эмне деп айтып чыкты да. Башкача айтканда бизде билим берилбегендиги үчүн ушундай проблемалар келип чыгып жатат дейт да. Башкача айтканда мен бүгүнкү күндө мындай менде комплекстер болсо, же болбосо билбейм, коомдо кандайдыр бир адеп акылыктык дискриминация болсо, же болбосо ошол жыныстык оорулардын жайылышы именно ошол Кыргызстандагы билбейм, же болбосо бир жерлердеги ошол жыныстык катнаш жөнүндө жыныстык билим берилбешинен дейт да. Бирок эмне үчүн андай эмес экенин түшүндүрүп берет. Биринчиден, мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол оорулардын же болбосо ВИЧ-СПИДти жыныстык катнаш менен жугарын тренингде, билбейм, мектепте айтылат да. Демек бул жакта бул оорулардын жайылышы бул себептен эмес экенин көрсөк болот да. Бүгүнкү күндө чоң рахмат тренингдер болуп атат, же болбосо билбейм, рекламада деле ВИЧ менен СПИДтин алдын алуу боюнча ар кандай тренингдер болуп атат. Демек бул нерсе ошол жыныстык сабаттуулуктун жоктугу деген нерсе эмес экен. Бүгүнкү күндө жыныстык сабаттуулук бар, тренингдер өтүлүп жатыптыр. Жыйынтыгында бул оорулардын жайылышы жыныстык сабаттуулуктун жоктугунан эмес. Анан ЛГБТ трансгендерлер коом тарабынан четтетилет, же болбосо кабыл алынбайт. Эмне үчүн бул жыныстык
сабаттуулуктун жоктугунан дейт да. Бирок эмне үчүн тиги жыныстык сабаттуулуктун жоктугунан эмес, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда билбейм, бүгүнкү күндө ЛГБТ же болбосо гейлер кабыл алынбайт. Булар тиги менталитет бизде ошондой болуп калгандыгы үчүн да. Башкача айтканда билбейм, динде билбейм эки бала сүйлөшпөш керек деген сыяктуу нерселер болсо, же болбосо менталитет мени ошого көндүрсө, ошол нерсе үчүн мен ошол ЛГБТ жана башка гейлерди кабыл албай атам да. Же болбосо бул динден көз каранды болуп жатканы. Тиги бизде ушинтип билбейм, тиги жабык кийинип жүр, же болбосо кыска кийинбе деп үйрөнүшкөн да. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө тиги кыска кийинип алган кыздарды көрсөм, сени тиги аларга адеп ахлактык дискриминация кылып жатам да. Демек бул эч кандай билимди тиги жыныстык билимдин жетишсиздигинен эмес, ошол биз динден же болбосо менталитеттен көз каранды адам болгондугун далилдеп жатабыз. Эмне үчүн Европа өлкөлөрүндө билбейм, ЛГБТ же болбосо гейлер нормалдуу көрүнүш катары кабыл алынат? Себеби алардын менталитетинде билбейм, кыска кийинип жүрүү нормалдуу эле нерсе болгондуктан, же болбосо алардын дининде билбейм, тиги мындай эч кандай чектөөлөр жок болгондуктан, тиги бул ЛГБТ жана башка гейлер кабыл алынды да. Ал эми арабтарда тиги ЛГБТ жана башка нерселер ташкарандыга алынып, же болбосо алар ком тарабынан чектетилген, именно ошол тиги алардын менталитетинде же болбосо дининде ошол нерсе жок болгондугу үчүн. Бүгүнкү күндө бизге оппозиция тарап көрсөтүп бербейли да. Ошо биз Кыргызстанга тиги ошол жыныстык сабаттуулук боюнча сабак киргизсек эле ошол оорулар азайып кетерин, же болбосо ошол ЛГБТ жана башка нерселердин кабыл алынып кетерин көрсөтүп бербейли да. Же болбосо сабак катары киргизсек эле тиги бул нерселер бул тиги ЛГБТ жана башка нерселерди чектөө жоюлуп калбайт деген нерсе да. Эми бүгүнкү күндө биз эмне үчүн утуп жатабыз, көрсөтүп берип жатабыз да. Биринчисинен адеп ахлактык дискриминация, же болбосо башкача айтканда сен кыска кийинип алдың жана башка деген нерселер бул сенин жыныстык сабаттуулугуңан эмес, ошол сенин диниңен же болбосо менталитетиң туура эмес болгондугу үчүн сен ошондой тиги дискриминация көрсөтүп берип жатасың деген. Экинчи, өзүң кабылдоо комплекси. Бул өзүң кабылдоо комплекси бул сенин эч кандай жыныстык сабаттуулугуң жоктугунан эмес, эгерде буга ар кандай факторлор тиешелүү. Эгерде бүгүнкү күндө менин самооценкам жогору болсо, демек мен кичинекей кезимде билбейм, эч ким мени мындай урушчу эмес, же болбосо билбейм, критикалачу эмес жана башка нерсе да. Демек экинчи учурда өзүн кабылдоо комплекси бул дагы жыныстык сабаттуулугунан эмес, ал анын чөйрөсүнөн же болбосо ошол адамдын өзүнө көз каранды экенин көрсөтүп берип атабыз. Үчүнчүдөн, жыныстык оорулардын жогорулашы бул бүгүнкү күндө статус-кодо уже билет экенбиз. Чоң рахмат. СПИДтин же болбосо ошол эле ВИЧтин жыныстык катнашыктан тиги жугарын, бирок демек бул жакта дагы биз тиги жыныстык сабаттуулугубуз бизде бар экен. Башкача айтканда биз билет экенбиз да ошол оорулардын тиги жугуп жатканын. Эми проблема эмнеде? Бүгүнкү күндө тиги ВИЧ жана башка СПИД менен ооруп калган адамдар ком тарабынан дискриминацияга кабыл алынат да. Башкача айтканда алар өзүнүн оорусун симптомдорун байкаса дагы билбейм, больницага барып айта албагандыктан, ком тарабынан дискриминацияга кабыл калышынан корккондуктан бул оорусун ачыкка чыгара албай калат. Демек, үч учурда тең бул жыныстык сабаттуулукка тиешелүү эмес экенин көрсөтүп бердик дагы. Бул оюнда биз жатабыз. Экинчи оюндарды берүү үчүн өкмөт мүчөсүн чакырып, сизге берилген минутта 6 минут, алгачкы жана акыркы мүнөттөрүңүз корголгон. Убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталат.
сөз баштайбыз. Вакыт баштайлы. Резолюция каралатын болсо, бул палата жыныстык оорулардын таралышына өзүн кабылдоо комплексине кол тарабынан адеп аклыктын дискриминациясы жана жыныстык сабаттуулуктун жоктугу деп эсептейт. Эми биринчи орунда анализ жүргүзүүгө кетип турган болсок, биринчи палаталары эми жөнүндө көбүрөөк сөз болду. То есть бүгүнкү күндөгү ошондой эле трансгендерлер жөнүндө же болбосо бийлер жөнүндө, гейлер жөнүндө, ошондой эле ошондой адамдар жөнүндө сөз болду да. То есть алар то, что дискриминация кабыл атканы же болбосо аларга буллинг жасалып атканы жөнүндө сөз болду. И именно бүгүнкү азыркы бизде резолюция эмне жөнүндө ойнолуш керек болчу да, чындап эле ушул 3 критерия неграмотностьтин, то есть половой неграмотностьтин айынан келип чыгатабы деген суроого жооп бериш керек болчу. Бирок андай жооп эки палатадан деле чыккан жок. Жана бүгүнкү күндө ошол эле половой неграмотностьтин айынан венерические заболевания, комплекс самовосприятия, моральная дискриминация со стороны общества. Вот ушулардын то есть половой неграмотность жооп болуп аткан үчүн ушулар келип чыгатканын мен азыр далилдеп берейин. Мисалы, мен дебаттан келиштен мурда, мен вообще дебат ойнобогомда, бул жака келиштен мурда мен мурда вообще дебат ойнобогом и так далее. То есть акылке мага толук дебат жөнүндө информация берген да. Дебат монтип ойнолот, дебат мондай болот, мондай аргументтер болот деген мага информация берген. Жана мен биринчи ойногон дебатым сразу эле турнирде болду, и мен турнирде сразу кубок утулдум. То есть мен айтып атам, то что менде именно практика жок болсо деле, то есть менде практика жок болгон, бирок менде информация болгону менен мен туура ойнодум деп атам. То есть если сенде информация жок болсо, сен ошол нерсени кылбайсың деген нерсени айтып атабыз. То есть биз ошол бүгүнкү күндө сага ошол половой неграмотностьта эмнеседе информация жок деп атабыз да. То есть биринчиден мисалы неправильное использование контрацептивов, то есть предохранение, да. Мисалы, бүгүнкү күндө именно адамдарда ошол половой грамотность жөнүндө толук информация болбогон үчүн алар ошол нерсе кандай өтөт, же болбосо предохранение кантип колдонот, ошол жөнүндө алар вообще мындай неси жок да, билими жок да. То есть алар даже ошол предохранениени туура эмес колдонуп атканын айынан билбейм нежелательный беременность болуп атат, же болбосо ошондой эле распространение венерических заболеваний болуп атат деген нерсени айтып атабыз. Даже ошо предохранение колдонгон учуруңда деле бирок предохранение жөнүндө толук информация бербесең, аны сен туура колдоно албайсың деген нерсени айтып атабыз да. Жана ошондой эле нежелательность беременностьтун айынан эмне болот? Бүгүнкү күндө билбейм нежелательность беременностьтун айынан билбейм ата энеси калган балдар болушу мүмкүн, же болбосо ошондой эле биз өзүбүзгө болгондой эле мусорка ташталган балдар болушу мүмкүн, же бирөөнүн көчөдө калган балдар, ошондой балдар пайда болушу мүмкүн. Эми экинчиден люди то, что айтып, то, что адамдар именно ошол предохранение мындай половой акты кандай болушун билбеген учурда алар именно ошол предохранение жөнүндө эчтеке билбейт. Жана мисалы, если сен ошол половой грамотный болсоң, сен регулярный врачка барып турасың да, то есть сен бул нерседен уялбайсың. Мисалы, бүгүнкү күндө именно гинекологко барыштан адамдар уялышат да, потому что если мен барсам, а что если типа мени неграмотный ошол менин половой неграмотный экенимди билип калат, ошондой суроо берсе сен билбесең, анда эмне үчүн бул жолго барасың десе мен кантип жооп берем деген ой менен бүгүнкү күндө ал жака барыштан уялышат адамдар. А биз ошол нерсени айтып атабыз, то что сен ошол половой мындай грамотный болсоң, сен любой ответке жооп табасың деген нерсени айтып атабыз да. То что мисалы адамдар деле сен грамотный жазышың керек, грамотный окушуң керек дейт да. А бирок именно грамотный половая грамотностька сөз келгенде болсо адамдар уялышат ошол нерсеге жооп бергенде. А грамотный адам любой жерде ответ алып кетет. То есть бул нерсени айтабыз, то что если сен половой грамотный болсоң, сен любой учурда ошол ответти таба аласың деп атабыз. То что адам ошол именно гинеколог сага бирдеке дегенде сен сразу ответ ала аласың. Ошол гинекологко барганда сен биле албайсың деген нерсени айтып атабыз. Жана ошондой эле
небрежный половой акт эмне болушу мүмкүн. Небрежный половой акт аябай көп зыян именно кызга келиши мүмкүн. Биринчиден то, что анын мисалы именно половой органдарына зыян келиши мүмкүн деген нерсени айтып атабыз. А именно ошолор зыян келип аткандан кыздын билбейм будущийси бузулушу мүмкүн. Ал билбейм нездоровый ребенок төрөлүп калышы мүмкүн деген нерсени айтып атабыз да. Жана ошондой эле поврежденияларды алып келиши мүмкүн. Эми венерические заболевания, венерические даже ошол половой грамотность жок болсо, сен даже венерические заболевания жөнүндө мындай знаниям жок болот деп атабыз. То есть сен венерические заболевания симптомдору кандай болот, же болбосо кантип сен ошол нерседен вылечиться этишиң керек, сен ошол нерселерди билбейсиң деп атабыз. Если сен ошол нерседен знанияң жок болсо, то есть сен знанияң жок болсо, сен врачка барбайсың деген нерсени айтып атабыз да. То, что сен ушинтип жүрүп аябай өнүгүп кетет ошол оору деген нерсени айтып атабыз. Жана булар айтышы мүмкүн, азыр венерические заболевания именно ушул нерседен келип чыкпайт депчи. То есть именно неправильное использование предохранения ошолордун айынан ал жака бактерия түшүүсү менен венерический оору пайда болот деген нерсени айтып атабыз. То, что бул нерсе жана өсүп өнүгүп кетет деген нерсени айтып атабыз. Жана эми если дискриминация келе турган болсо, если бир кыз туура эмес мындай половой неграмотный болсо, ал жыныстык катнашка катнашса, то есть анын оюнда бул нерсе жаман болушу мүмкүн деп, типа ал мага ошол именно мужчина мага өзүм калган удовольствиен алып келбеди. То есть адамдар ушул нерсе жагып келген, эмне үчүн түшүнбөй, мага мисалы жакпады деген кызда ал нерсе ошол половой акт жөнүндө неправильный понятие болуп калышы мүмкүн. А именно бала тараптан болсо, кыз ал нерсени билбейт экен деген ой менен кызды дискриминация кылып коюшу мүмкүн. А кошумча 15 секундда деги бала дискриминация кылып коюшу мүмкүн. А кыз болсо, мен аштойсуң, мен туура эмес кылып алдым деген ой менен анын самооценкасы түшүп кетиши мүмкүн деген нерсени айтып атабыз да. Жана ошондой эле биз так эмнеге жетип атабыз, то что эмнеге жетип атабыз приводит, короче, биз ошол нерсе менен тастап кеттик, то, что именно Taşlaş итогунда өзүнүн линиясын тургузуу үчүн оппозиция мүчөсүн чакырып алабыз. Сизге берилген минут 6 минут, алгачкы жана акыркы мүнөттөрүн коргоого убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталат. Баарыңыздарга жалпы салам. Мен экинчи оппозиция башчысы Фатима Райнова. Сөзүмдү атөгүндөдөн баштасам, бизде резолюцияда айтылып атат, именно 3 проблема бар экенин көрүп атабыз да. Именно 3 проблема, бирөөсү ушул венерический оорулардын көбөйүп кетип атканы, экинчи проблема бул адамдардын өзүнө өзү кабыл комплекси, ал үчүнчү проблема болсо моральная дискриминация болуп атат да. Эми өкмөт тарап айтып атат, ушул немелердин проблемалардын себеби адамдардын мындай половой, короче, сабаттуулугунун жоктугу деп айтып атат да. Бирок могул нерсе калып кетет, эки өкмөттүн тең ошибка. Ошо половой сабаттуулук кандай болот, кантип берилип атат, эмнелерди үйрөтүп атат. Половой сабаттуулук дегенде биз эмнени түшүнүп атабыз? Ал кандай болот? Тиги жыныстык сабаттуулук деген эмнени билүү, сен презерватив колдонгонуңду билгенден ал сенин жыныстык сабаттуулугуң дегенди түшүндүрбөйт да. Ал именно мисалы үчүн именно интимный органдар кандай тиги функционировать этет, именно физиологиялык процесстер, который ушу именно ушул половой актта именно организмде жүрө турчу акторлор жөнүндө и кантип в первый раз кантип жүрүш керек жөнүндө, анан өзүнүн телесный границалары жөнүндө, анын өзүнүн защитасы жөнүндө билгенде, анан контрацепцияны колдонгонду билгенде жана гигиенаны билгенде ушул нерселер половой сабаттуулук деп эсептелинет да. Биз муну оппозиция катары түшүндүрүп берип атабыз. Эми карап көрөлү, өкмөттөрдүн идеясында мындай болуп атат да, элдерге биз ушул нерсени үйрөтүп койсок, то могулар жок болуп кетет экен да, могу 3 проблемачы. Бирок по-любому түшүнбөй элебиз, чын эле ошондой болот, бизге эч кандай же доказательство берген жок, же статистикадан бир далил берген жок деген нерсе айтып атабыз да. Хорошо, билбей туруп ушул половой нерселер немелерди сабаттуулугу жок адам билбей туруп половой немеге барды да, акка барды да, ушул нерселер менен ооруп калды да. Бирок могул жактагы билген адамдардын ооруткандыгычы деген вопрос калып калып атат да. Значит, биз түшүнүп атабыз, что билбей туруп баргандыгын, то есть билип туруп барып аткандыгын, бул нерселердин статистиканын күндөн күнгө көбөйүп аткандыгы, значит, сенин билимиңде эмес, тиги половой нерселер, немелерди сабаттуулук, половой сабаттуулугунда эмес, значит, проблема башка нерсе экенин түшүнүп атабыз да. Аны биз кантип далилдеп атабыз? Мисалы үчүн, 2010-жылдан бери именно ушул половой сабаттуулук жөнүндө көптөгөн деятельности жүргүзүп келет да. Ошонун айынан өнүккөн өлкөлөрдө 90%ге бул 90% адамдар половой сабаттуу да. То есть мен жогоруда айтып берген нерселерди билет да. Ошону билген күндө деле азыркы учурда СШАда сифилис менен ооруган, венерический заболевание менен ооруган 25 000 адам, гонорея менен ооруган 400 000 адам бар экен. Ал эми
Италияда болсо ушул оорулар менен ооруган 243 000 адам бар экен. Ал эми Францияда болсо 268 000 адам болот экен. Бул статистика жылдан жылга өсүп атат да. Значит, биз бул жерде эмнени түшүнүп атабыз? Эгерде мен половой сабаттуу болсом деле бул статистика өсүп атабы? Венерические заболевания көбөйүп атабы? Значит, причина менин сабаттуу болуп же болбогондумда эмес деген нерсени айтып атасыз. Биздин причина именно доступта болот деген нерсени айтып атасыз. Чын ошол нерселерге доступ бергенде, ол именно ушу сабаттуулук менен и Моцарт айтып чыкты төгүндөгүнчө ушул жерде сабаттуулук тууралуу билим бербейт. Жок, урматтуу достор, билим берилип келип атат. Именно Кыргызстанда эле мектептерде 11-класс, 10-класс келгенде ушул анатомиядан өткөн урокторунда сенин биологиялык жана тиги неме медпункттагы ар бир мектептин медпунктундагы тиги медсестралар келип туруп бул нерсе жөнүндө урокторду өтүрөт Кыргызстанда. И значит, түшүнүп атасыз, мен как Кыргызстандын жараны катары, среднестатистический өлкөнүн жараны катары менин половой сабаттуулугум барбы? Ооба, бар деген нерсени айтып атасыз. Бирок эмне үчүн могул жактагы проблемалар анда бүгүнкү күндө чечилип калбай атат деген нерсеге келип атабыз да. И биз среднестатистический өлкөнү карап атабыз. Ал эми США-да, ошол эле Кытайда, Францияда биз айтып атабыз 90% элдер мындай интимно, то есть тиги половой сабаттуу деген нерсени айтып атабыз да. И значит, бул жерде проблема доступта болот. Именно онун катары биз уже бул сабаттуулукту берип бүттүк да, эми биз наоборот доступ менен контрацепция менен иштешибиз керек деген нерсени айтып атабыз да. Именно башка жолдорду карап көрүшүбүз керек. Эмне чын эле булардын көбөйүп кетип атса себеп болот. Анан именно экинчиси бул неме өзүн өзү кабыл алуу комплекси болот да. То есть низкая самооценка. Бул эмне үчүн келип чыгып атат? Ал именно воспитаниядан деген нерсени айтып атасыз. Сен кичинекейинен чоңойгондо ата-энең сага слишком көп внимание бөлө турган болсо, же бүтпөй наоборот боло турган болсо, то есть айтып атасыз да, именно воспитанияда кандайдыр бир ата-энеден нарушениялар кете турганда, то именно адамдын именно ошол подростковый возрастта бүт ошол немелерди кичинекейинен чоңойгонго чейин калыптанат да, именно психологиясы, самооценкасы, восприятиясы деген сыяктуу. И значит, бул жерден түшүнүп атабыз да, именно ата-энесинин туура тарбия бербеген айынан адамдарда низкая самооценка келип чыгып атат. Ал эми үчүнчү проблема моральная дискриминация. Бул кантип болот? Моральная дискриминация бүгүнкү күндө именно половой сабаттуу болуп калсам, эмне үчүн тиги өкмөт тарапка мындай суроо алып кетип атат да? Чын эле половой сабаттуу болуп калсам, эмне үчүн транстарды бүгүнкү күндө дагы эле дискриминация кылып атам деген нерсе калып атат да? Значит, расчет билдирип бул менин именно баалуулуктарымда деген нерсе айтып атса, именно мен коом катары кайсы коомдо эмне мындай масштабно боло турган болсо, эмне көбүрөөк приемлемо боло турган болсо, эмне көбүрөөк баалуураак боло турган болсо, то ошолорго преимуществолор берилет да. И бул нерседен отличаться этилген нерселерге по-любому мен көз караштар туура келбейт да. Значит, мен именно половой сабаттуулугум бар туруп деле тиги немелерге, менин коомумдан өзгөчөлөнгөн нерселерге өзгөчөлөнгөн нерселерге по-любому немелерде дискриминация кылырым деген нерсе келет да. Именно биз өкмөт тарапы түшүнүп атабыз да, что именно ушул распространение венерические оорулардын распространяться этип кетип аткандыгы, то адамдардын сабаттуу болбой калгандыгынан эмес экенин түшүнүп атабыз да, потому что мен далилдеп берип атам, что именно США-да, Кытайда канча андан мисип сурайм, именно адамда сабаттуу экенин. И бул жактан түшүнүп атабыз, что именно доступта деген нерсени айтып атабыз да. Онун катары ушул нерсенин сабаттуулугу менен күрөшүп, сабаттуулугун итага берип бүттүк. Эми ушул доступтарга келишибиз керек, оонго вложиться этишибиз керек, оонго көптөгөн акчаларды бөлүп беришибиз керек, именно дүйнө коомчулугу катары. Ошондо тиги контрацепциялар жайылып баштайт, доступтар арзаныраак болуп баштайт деген нерсени айтып атабыз да. Именно ошол нерсени биз именно сабаттуулук менен доступтар. Анализ жүргүзүү үчүн өкмөт катчысын чакырып алабыз. Сизге берилген минут 6 минут. Алгачкы жана акыркы мүнөттөрүңүз корголгон. Убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталат. Он күрөшсүн деп атат, анан ушул ондон алып кетилген, ондон мындан башка канчалык проблемалар бар да, ачарчылыкты жеңиш керек, ошол эле коррупция менен күрөшүп атат, ошондой эле бизге окшогон өнүкпөй калган өлкөлөргө мисалы дебатты камсыздатып атат, ошол сыяктуу майда бөлүп отуруп, ушуга чейин ушуга дагы акча ажырата алалы деген нерсе бар да, бул жердечи. Андан кийинкиси, силер үч нерсени жокко албай атасыңар деп туура мойнубузга алабыз, жокко албай атабыз, бирок мына аз айтканын аракет кылып атабыз, ошол адамдардын мындай немесин жыныстык
мындай сапаттуулугу мененчи андан кийинкиси жыныстуу анатомияны айтып кетти да. Андан кийин ошол 90% немеде сапаттуулук бар, бирок эмне үчүн ал жерде өнүккөн деп атат да. Андан кийин урматтуу карайлы да. Неме медицинский жанагындай жыныстык оорулар боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда Африка турат да. Эмне үчүн Африка турат? Ал жакта мындай билимди мындай жөнөкөй неменин жыныстык сабаттуулуктусу мындай билим дагы жок болуп атат да. Ошол үчүн дагы ал жакта мындай акча бөлүнбөй калып атат да. Ошол үчүн ал биринчи орунда турат. Анан эмне үчүн США экинчи орунга чыкты да. Негизи мурда киргизилген, азайтылып аткан. Анан бир профессор тастыктаган, то что мындай США экинчи орунда турат. Эмне үчүн анткени неме 20 клиниканы мындай жалып салышканда ошол сабаттуулук, жыныстык сабаттуулукту бере турган 20 клиниканы жалып ташташкан. Ошол жерде мындай ошол үчүн мындай кайра неме көбөйүп кеткен сабаттуулук берүүнүн неме токтоп калган да. Андан кийинкиси биология сабагында неме ушул нерселер өтүлөт дейт да. Анан именно ошол биология сабагын алалы да. Мугалимдер ошону окуучуларга мындай жеткирип бере албайт да. Ошон үчүн мобетти ачка карагыла деп жыныстуулуктун сабатсыздыгынын жоктугунан жанагы окуучулар ошол сүрөттөрдү карап башка өзүнүн аксесине башка нерселерди мындай жүктөй баштайт деген нерсени айтып атат. Ошол жерде деле вот именно мугалимдер таштап туруп өтүп кетишет. Андан кийинкиси женсовектерди айтайлы да. Женсовектерде ушул нерселер так белгилеп атат да. Женсовекте кандай нерселер сөз болот? Именно биринчиден юбкаң кыска, эмне үчүн боелуп келип атасың, неме прокладкалар коюп келип атасың деген сыяктуу нерселер болот да ал жерде. Андан кийинкиси биз эмне үчүн именно жыныстык ооруларды то что мынакей жыныстык сабаттуулук болгондон кийин эмне болот да? Именно адам кантип мындай ошол катнашка барыш керек экенин биле баштайт да. Андан кийинкиси башында айтып кеткендей, андан кийинкиси мындай адам өзүнүн кабыл алуу комплекси бар да. Бул жерде именно кыздардын мындай өлчөм алында именно мисалы өзүн бирөөгө салыштыра баштайт. Именно ошол жыныстык органдары бунуку чоң экен, бунуку мындай экен деген сыяктуу мындай өзүн салыштырып, бул башкача экенин түшүнүп алат да. Эгерде биз ошол залга кире турган болсок, мынча өлчөмдө мындай болуш керек, бул мындай болуп, мындай өлчөйт, мындай болот деген сыяктуу бүт нерселерди неме өтөт да. Мындай дене түзүлүшүңдү өзүңдү мындай байкай баштайсың да ал жердечи. Анан байкагандан кийин эмне болот да? Байкагандан кийин именно уялбай ошол гинекологторго бара баштайсың да. Өзүңдү кабылдабай могу өзүңдү кабылдабаган комплекстен өзүңдү мындай денеңден уялгандыгыңдан сен ошол немеге гинекологторго барбай атасың. Андан эмне болот? Жыныстык оорулар күчөп атат. Анын алдын албай элесиң да сенчи. Анын кандай болушун дагы билбейсиң. Именно сен ошону кыздарга айтайын десең, же болбосо апам айтайын десең, алардын дагы сабатсыздыгы жок болгондугу үчүн алар бул теманы жабайлы деген сыяктуу нерселерди айтып чыгышат да. Андан кийинкиси дискриминацияга келели да. Дискриминация дагы бүт нерсе жыныстык сабаттуулукта берилет да. Кантип берилет? Именно сен өзүңдүн денеңден уялбашың керек, башка бирөөнүн денесин дагы обсуждать этпешиң керек. Сенин ага укугуң жок деп ошол бүт нерсени ошол программа камтып сага айтып түшүндүрүп берет. Ошону сен билгенден кийин бул кыска юбка кийип алыптыр, бул ушундай кийинип алыптыр деп сен аларды сөз кылбайсың, дискриминацияга албайсың. Именно ошол грамотностьты, жана сексизм, ошол трансгендер, ошолорду сен немеге албашың керек. Анткени алардын дагы организми ушундай, алардын мындай жаратылыштан ушундай келген. Сен аны туура кабыл алышың керек деген нерселерди ошол сабаттуулукта үйрөтөт деген нерсени айтабыз. Вот именно Америкада, Европада ошол трансгендерлер менен күрөшүп келишет да азыркы учурдачы. Ошон үчүн биз дискриминациянын себеби то, что жыныстык сабаттуулук чечеткенин бул жерде көрүп атабыз. Эгерде жыныстык сабаттуулук болбогондуктан ушул нерсе болуп атканын айтып берип атабыз биз. Анан кийин эмне үчүн жанагы жугуштуу ооруларды көбүрөөк басым жасады менин башым. Анткени ушул нерсенин баары жыныстык сабатсыздыктын айынан келип чыгып, жыныстык сабатсыздыктын айынан биринчи эле келип чыга турган оору ошол жыныстык оору болуп атат. Ал ооруну байкагандан кийин сен өзүңдө мындай адамдын комплексти болбойт, өзүнө ишеничи, өзүнө самооценкасы жок болуп атат. Ошонун айынан немеге барбай атат. Ошол врач гинекологторго барбай атат.
мынайдан өлчөп то что зыяндарын эле алып келип атат да бул тараптачы. Андан кийин дискриминацияга кайтып калып атат, то что ал өзүнөн кабыл албай аткандыгы үчүн алдын ала көрсөткөн да. Анда эмес анализге кете турган болсок, биринчи столдордо өзүңөр башым айтып кеткендей, булар 3 фактордон биринчи окуп 3 фактордон камтый албады. Именно дискриминацияга жабыш алды. Оппозиция тарапы эмне түшүнүк, ал түшүнүгүндө ошол сабатсыздыктын жоктугунан айнап атат. Оппозицияны эмне үчүн биз төгүндүп атабыз, биздин дене үчүн болот. Аналитикалык өлчөө үчүн аппозиция катышы жакка сизге берилгениңизди алдыңыз, алгачкы кызматтарыңыз корголго убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталат. Эми он жөн эме болуп кетсем да, буга айтып атат то что биз айтабыз то что он и так буга чейин половой просвещение менен алектенип келди да. И адамдардын грамотный, то есть половой грамотный адамдардын саны 90%ге жеткире алды деген дүйнө жүзү боюнча бул процентке жеткире алды деген нерсени келип атабыз да. Эми карап көрөлү да, ушул 90%ке дагы жетип келип, бирок ушул эле кайра эле оорулардын күчөшү же болбосо адамдардын өзүнүн комплексин, өзүн кабылдоо комплекси же болбосо ошол эле дискриминация кайра пайда болуп аткандыгы бул жыныстык сабаттуулук мисал эмес себеп эмес экендигин аныктап атат деген нерсеге келип атабыз да. Эми каждый среднестатистический адам билет да то что эгерде билбестен эле ар ким менен барып половой актка бара берсе ал оору жуктуруп аларын билет. Бирок ошентсе дагы ал кылып атат. То есть ал өзүнүн билиминде болуп атат деген нерсени айтып атабыз да. Ошол эле учурда ал билип атса дагы, ошол эле билбейм контрацепцияларды колдонуш керек экендигин билип атса дагы, ал бир жагынан еще каалабай атат деген нерсени айтып атабыз. То есть колдонбой атат деген нерсени айтып атабыз. И эгерде даже колдонойм десе дагы ага доступ жок болуп атат деген нерсени айтып атабыз да. Кантип ошол эле мисал келтирип атайын да, то что Google компаниясы азыр ошол контрацепцияларды бесплатно сотрудниктерине бере баштапты да. Демек бул эме болгондон кийин, бул мисал болуп аткандан кийин, то есть башка чоң компаниялар деле бул эмени ишке ашыра алат деген нерсеге келип атабыз да. То есть более адамдарга контрацепциялар более доступный болуп калыш керек деген нерсеге келип атабыз да. Эми эме кылабыз да. Биздин линия кандай болуп атат да, биринчи проблема то что жыныстык оорулардын таралышына мен башым сонуку түшүндүрүп кетти, кайтып доступ проблема экен. То что алардын информация жоктугунда эмес, информация азыр 90% дүйнө жүзү боюнча адамдарга бар экен, бирок ошол эле учурда доступ контрацепцияга доступ жок экенин түшүндүрүп берди. Экинчиси бул адамдардын өзүнүн кабылдоо комплекси болуп атат да, то что эми булга эмне себеп экендигин дагы түшүндүрүп берип атат да. То что ата энени туура эмес тарбиялоосу депчи. Кичинекей кезимден мен өлө чувствительный, мен психика мени өнүгүп келаткандан учурда сен туура эмес же болбосо сен туура эмес кылдың деп мени четке кага бергенде сеники туура эмес депчи. Вот ошол учурда мен психикалык травма болуп атам, ата энем туура эмес тарбия берип атат. Вот ушундан эме болуп атат деген нерсени белгилеп атабыз да. Үчүнчүсү бул эме болуп атат, дискриминация болуп атат да. Эми дискриминацияны дагы түшүндүрүп берди. То что коом аныктайт экендигинчи, коом кантип аныктайт? Мисалы эле бизге нормалдуу болуп жүргөн, ошол эле жөн эле оорунуп жүргөн адамдарды айтсак да, вот бул нерселер башка өлкөлөрдө эме болуп атса дагы, оорунуп жүргөн адамдар мындай религиозный, алар ислам дининен деп жаман көрүшөт да, то что дискриминация ошол учурда калган. То есть бул коом тарабынан аныкталат дагы, бизде жакшы нерсе, жакшы деген нормалдуу көрүнүш, башка жактан нормалдуу эмес деген нерсеге келип атабыз да. И то что булга жыныстык сабаттуулуктун жоктугу себеп эмес экендигин далилдеп берип атат деген нерсени айтып атабыз да. Эми анализге келип биз эки өкмөттөгү то что информация жок болгондугун эме кылып берип атышат да, далилдеп бере алышкан жок да. Эки чоң чыгып туруп информация жок болгондугунан колдоно албай атам деп атат да. Бирок бул итак эле эмеде резолюцияда болуп атат да. То есть сен билип туруп колдонуш керек экен, колдонбой атканыңда же болбосо мага доступ жок болуп аткандыгын биз далилдеп берип атабыз деген нерсени келип атабыз да. Так, эми эки өкмөттөр эмнеге утулуп атат бүгүнкү күндө? Потому что алар ошол эле грамотность жогорку
вероятность жогорку болгон пикке жетип турган өлкөлөрдө дагы бул заболеваемость жобосу ушул проблемалардын бардыгы өсүп келе аткандыгында, то есть өсүп келе аткандыгы США, Австралия gibi başka өлкөлөрдө жыныстык сабаттуулук максималдуу болгон өлкөлөрдө бул проблема жок экендигин далилдеп берсе, утмак деген нерсеге келет да. Бирок статистика тескерисин доказывает. Муну менен бул эки өкмөт дагы утуп атат деген нерсеге келет да. Эми ооба эки өкмөт дагы муну далилдеп бере алган жок. Если даже далилдеп бере алса, биз то что ага караганда то что доступтун жоктугу же болбосо алардын билип туруп колдонбой аткандыгы бул более проблема. Ушул себеп болуп аткандыгын көрсөтүп берип биз далилдеп берип атабыз деген нерсеге келип атабыз да. Эми карап көрөлү, эмне үчүн бүгүнкү күндө биринчи оппозиция бизден утулуп атат да? Потому что алардын айткан аргументтери, то что себептери жакшы болуп атат, бирок алардыкы тоже мондай проблеманын эмеси болбой атат да. И то что айтып кетип аткан нерселери тезисине калып кетип атат деген нерсени айтып атабыз да. Алар эч кандай мисалдар менен, статистика менен келтирип берген жок. Биз более подробно далилдерди келтирип бердик деген нерсеге келип атабыз да. Биринчи еще кыска юбка ошол сыяктуу эмелерди айтып кетти да, точно. 15 секунд алдын ала сурайм. Анын бардыгы бул менин ал жыныстык эмени билгенимден эмес, жыныстык сабаттуулукту билбегенимден эмес, мен аны неприемлемо. То есть стереотиптерден болот деген нерсеге келип атабыз да. Колум аныктап атат, то что сен кыска юбка кийгениң жолбосо башкалары жаман деп. И сен ошол эме кылып атасың дагы, аны жаман деп өзүң эмеге келип атасың деген комплекске келип атасың деген нерсеге келип атат. İnternetin kaçıp kalın? Mart'tan çıkıyor, Mart'tan. Mart'ta gelsin. Mart'tan çıkıyor. Nasıl Mart'tan çıkıyor? Mart'tan başlaydı. Mıhtı spikerden, bana mıhtı spikerden başlay turgan bolsok, 2003 yılkı Mondol mıhtı spikeri var mı? Kim ele? Aliya Jok. 2002'nin mıhtı spikeri var mı? 2001'din mıhtı spikeri var mı? Ayzirek dedi. 2000'lerde mıhtı spikeri var mı? Gel bayram. Nima? Buga чейин баягы турнирде билесиңер, демократияда спикерлерди биринчи, экинчи орун кылып неметпеди эле. Баштап албады эле. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун, кыскасы топ 3 спикер депчи. Бүгүн ошо топ 2 спикер болот. Биринчи, экинчи орунда жеңүүчүлөр муну турниринде экинчи орун менен мыкты спикер аталган 38 спикер болду. Жалпы 38 спикердин ичинен эң күчтүү спикер катары өзүн көргөзгөн экинчи орундагы спикер Дөрөшева Аида. Топ 2 ve? Топ 2. То есть топ 1'de ekö же? Жок, экинчи орун. Ушундай эле жеңүүчүлөр муну 2023 турниринин мыкты спикери, башкача айтканда турнирдин эң мыкты спикери аталган. Биринчи орунда Арынова Фатима. Bular suratga tushib jana aytib qo'ychi. Nima Sultan jana aytganimmi nima debchi? Bugun nima qashing qirbayla qo'y, biroq endigi yil turnir uyushtirmasang qo'shna qashing qilasiz.
Қолды қырып саламыз айтты. Бол жылдырчы. Новичок катары мен жаңы бир турнир уюштурайын, тарыхта калайын, жаңы новичок турнир уюштуруп атат деген ойдо неметкем да. Бирок жылдын аягында болуп калгандыктан бош число жок экен, а турнир уюштура албай калган го. Кыска нуска давай. Негизи максималь болчу. Gel Ayda apay gel. Neler mi oldu tamam. Ne şuraya götür. Otur öyle. Болғылатшы эми. Именно Татьяна Яковлевич, он куда пытался, она такие чего-то послушать, турнирный спикер больше молчу, именно беречи, шуны жетіп татқан екінші мақсатына жетіп сөйлеп тұра бірақ азыр ойлағам жетіген бәке алып қойып чайнап ошо мыкты спикер болгонго аябай кубанычтамын. Анан муундаштарымды аябай жакшы көрөм. Баарыңар мыктысыңар, баарыңар биз үчүн по-любому мыктысыңар. Башка турнирлерде өзүңөрдү көрсөтөсүңөр деп ишенем. Анан бизди даярдаган, жаңы муун турнирине даярдаган ар бир старичокторго өзүмдүн атыман жана муунуңуздун атынан терең рахмат. Шынында эле мыкты спикер болгондо бүткөн эмесмин. Неожиданно болду. Ушул мыкты спикерликке жеткенимде сен деле болот. Ыраазычылыкты Жомартке билдирем. Чынында эле мотивация берген Жомартке болду. Анан экинчи адам Айменче болду да. Мотивация берген. Берген бар болсо, бирок на самом деле Зарнеженин өзүнүн сүйлөгөн кечиндеги эне кандай десем, мен эмне конструктивность аябай жаккан. Мен Зарнежеде болуп ушундай сүйлөйм деген максатта ушундай жыйынтыктарга жеттим да. Башка соттордагы мыкты сот намына атсалышта ошол ушунчалык кетет. Айда өзү болмаса. Жок, мен бир эле раунд соттогом. Мен болбойм, билем. Жеки раунд соттодум. Кыскасы, мен болбоорун билем, ким болгонун да билем. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринин мыкты сот намы менен Эгембердиев Ариет сыйланат. Кахуттун немесин алып атпайсыз. Монетизация болду. Өтөк биз бүгүн алат. Жок, короче, бул экөө неме мыкты соттуку, бул кахуттуку. Эми салт боюнча 4-чү орун. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринде 4-чү орунду алгандыгы үчүн Melisova Malika менен Melisova Munira сыйланат. Melisova да окуну деген Melisova деп турат. Muniraдан бирөөң алып тартып койчу телефонун суратка. Кел, берсең. Melis кызы беле. Айланды айтылам. Фамилиясын неме ит деле билет. Кара, 1, 2. Эмнени? Жок, Munira келет. Я, эмнени тартып койду? Жок, ким болду? Munira башарды да. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринде 3-чү орунду алгандыгы үчүн сыйлоого кимди чакырабыз? Жок, башкы сот катары экран деген турсун. А то Бектур десек аны Адахан тарына, Намани катарына, Намайрам катарына, короче, кете берет турсун.
2023 turnirinde, жеңүүчүлөр муну 2023 turnirinde 3-cü orundu elegендиги үчүн көргөз отасына О, кайда саспай. Исакова Таттыбүбү Арынова Фатима Сулейман. Аплодисменты. Мен видеоға тартып атам, мені қарап алып. Этран, экинчи орунда эмес. Аз точно отырасың эндиде. Бирде немелер былтыркы жеңүүчүлөр таныштырат да, барбы алар анын ичинде? Бар экен. Жеңүүчүлөр муну кичине интрига кылайынбы же? Жок. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринде 2-ci орунду ээлегендиги үчүн bir күндө 5 раунд ойноп, бир аз күткөнчү кечип койгончу. Просто дайыма эле болот анан азыр экөө калды, экөө жүрөктөр бир аз күтүп койсун да. Басар. Чечимдерди YouTube'дан көрөсүң эле. Сахнага чыгарып койсор. Эки команда тең сахнага чыккылачы, чынын чогулда. Арча кыздары менен кимдерлер? Альянс. Жүздөрү көрүп алгыла. Эс реакцияларды тартканга даяр болуп тургула. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринде 2-ci орунду ээлегендиги үчүн Az koy tut. Aytır. Oynadım. Алды жагына кимдебеси бар экен? Жок, айсыз мен тапкен. Эме? Командалар аттары адам башталат. Тепте баштаптыр, э? Ооба, экөөндөрдөн кыздар эле. Экөөндөрдөн өзүндөзүн айтып. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринде 2-ci орунду ээлегендиги үчүн Акчол кызы Ажин, Акчол кызы Ажин. Жеңүүчүлөр муну жеңүүчүсү Карабашева Заринада сахнага чыгып алат. Что, мен такыл коммент сразу? Да, идем. Эми акыркы немебизди айтып койгула, талабыбызды. Жеңүүчүлөр муну 2023 турниринен кубогунун ээси Таирова Таңсулуу Тургунова Мерим. Жеңүүчүлөрдүн жеңүүчүсү Зарина Кубак тапшырды. Speech. Tartın. Биз аябай группамызда бүгүн аябай көп стресс десем болот, то что биз даже полуфиналга зорго илешип калдык. 3 спикерский балл разница менен. Анан билбейм, бул уже чудо десем деле болот. Анан эң чоң ыраазычылыкты Акылкеге билдирсем болот, потому что дебатка алып келген именно ошол адам эң биринчи оюнунда ошол менен ойнодум жана эң акыркы оюнунда деле Акылке менен ойнодум. Жана ушул жетишкендиктеримди Акылкеге арнайт жана ар биримизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ошол өсүп өнүгүүбүзгө салым кошкон
болгонуңар үчүн. Анан Маркеге деле чоң рахмат. Мен ушунча характеримди жаман деле характеримди чыдап көтөргөнүңөр үчүн. Чыдап билип характерим жаман экен деген бирок все равно упрямая экен деген деле билип турам да. Силер ушунчалык мени чыдап, мени үйрөткөнүңөр үчүн чоң рахмат. Ачыгында аябай кубанычтамын. Эң соңунда чыгып еще менин командирим. Командирим алмашты бардым, потому что мен Дансулга ишендим. Именно Дансул менин характеримди көтөрдү, канчалык каприздери болсо деле көтөрдү. И мени тартып кеткен адам ушул болду. Рахмат. 제가 anda жыйынтыктап ашып салай кетейин. Мен 2021-жылы ойногом. Ошондо менде дагы УКдан көп сабактар барган. Ошондогу эң маанилүү сабактар ушул турнирден келген. Менин РДБнын координаторлугуна келип калуума себепкер балким ошол УКдан келген сабактар. Бирок жеңүүчүлөр муну турнирден келген сабактар десем болот. Анда эмесе кийинки жылы көрүшкөнчө достор. Умар боштош бүттү азыр. Жалпы сүрөткө чыккандан мурун мен неме орундарды жарыялоодон мурун айтып коюшум керек болчу, унутуп калыптырмын да. Чечимдер сплит болгон. Сплит деген түшүнүк ар бир сот ар башкача берген. Ар бир соттун чечими 3 соттуку тең 3 башкача болчу. Анан мен аны ранктарга жараша бөлүштүргөм. Башкача айтканда, дебатта 4 команда ойноп атса, бир раундда ошол 4 команданын эң кыйыны, андан кийин кыйыныраак, анан кыйыныраак, анан эң эле аз кыйыныраак сыяктуу ранг менен мурункудай математикалык эсеп эмес, орундарына чыккан балды кошуп туруп эмес. Анан ошол биринчи орунга мисалы талапкерлер бирдей болуп атса, ал бирди алган команда белги 2 соттон канчанчын алган, эгерде 2 алган болсо, 2ден 2 алган болсо же 3дөн 2 алган болсо, ошол рангдын өйдөлүгүнө жараша орундар берилди. Деме ошондой кыздарма дагы YouTube'га дагы видео чыгат, ал түшүндүрмө дагы бар болот. Соттордун да деме фидбектерин уга аласыңар. Ушун менен турнирди жыйынтыктап, баарыңар келип сүрөткө түшмөк болгула. Инновацияларда көрүп болгула, көз ачып